Жалал Абад шаарындагы Бахрейн жаңы шаарчасы ачылды. Анда турак жайлар, мектеп, бала бакча, фаб, тигүү цехи жана мечит бар. Шаарча мүмкүнчүлүгү чектелген, томолой жетим балдар жана муктаж жарандар үчүн курулган. Шаарчада 24 үй бүлөгө ылайыкталып курулган турак жайлар депутаттык комиссиянын чечими менен муктаждарга берилген. Үйлөрдүн бардыгы окшош формада. 3 бөлмөлүү ичинде сануу зели кошо салынган. Шаарчага жаңы конуп жаткандардын арасында Айнура Шабданова дагы бар. Турак жайдын ачкычы небереси экөөнө жай айында берилген. Бирок ал кошуналары менен тең көчүп келүүнү ниет кылган. Тараптар өздөрү келишип, күлүштөрдү колубузга берип, балдарыбыз сүйүнүп, ыйлап, аябай болгонбуз. Толкунданганбыз. Ал күндөр өтүп кетти, уже биз давно берген үчүн эме болуп калды. Азыр жаңы берип аткандар эме болуп аткандар. Бизге баба ягда 6 ай мурун эле берген да. Ушулдун күлүчүн алып жүргөнбүз, келбей эми чогуу келебиз деп. Ана киргиле дегенде келдик. Бахрейн шаарчасындагы мектептин имараты дагы пайдаланууга берилип, жаңы имаратка 19-чу мектеп жайгашты. Мында 250 баланы окутууга ылайыкталып, керектүү жабдыктар камсыздалган. Имараттын жарымында болсо бала бакча жайгашкан. Ачылуу аземге курулушка демөөрчүлүк кылган Бахрейнден келген коноктор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Шаарыбыздын жашоочулары өзгөчө турак жайга муктаж болгон жарандарыбыз көптөн күткөн Бахрейн социалдык шаарчасынын ачылуу аземни болуп жатат. Урматтуу коноктор, биз сиздердин ушунчалык жашынакай, заманбап мектептерди жогоруда айтып кеткен бардык социалдык муктаж болгон үй бүлөлөргө үйлөрдү куруп берүүдөгү мечит, фабтарды куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул ачылып жаткан мектеп куттуу болсун. Бахрейн мамлекетинен келген коноктор, КАФ кайрымдуулук уюмунун жетекчилиги Кыргыз Республикасында көптөгөн кайрымдуулук иштерин жасап келүүдө. Алардын ичинде калктын аярлуу катмарынын социалдык абалын жакшыртууда көптөгөн салым кошууда. Социалдык шаарча Асанабил кайрымдуулук уюму, КАФ уюму жана Бахрейн өлкөсүнүн ишкерлеринин демөөрчүлүгү менен курулду. Жергиликтүү бийлик тарабынан 1,5 гектар жер ажыратылып берилген. Шаарчанын тургундарынын иш менен камсыздоо максатында тигүү цех ачылып, 10 жумуш орunu түзүлгөн. Жумушка кабыл алынган кыз-келиндер окутуудан өтүп, буйрутмаларды кабыл ала башташат. Шаарчанын аймагындагы жаңы имаратта 9-чу үй бүлөлүк медициналык борбору иштей баштады. Мында Когарт кичи шаарчасындагы 5000 тургун медициналык жардам алат. Ине саю бөлмөсү, привычный кабинет, стоматологический кабинет. Бул жерде жалпы 12 кызматкер. 2 үй бүлөлүк дарыгер, 8 үй бүлөлүк медайым. Кыргыз бийлиги бизге ушундай комплекс курууга мүмкүнчүлүк берген үчүн ыраазычылык билдирем. Бул комплекс Кыргыз элинин социалдык абалынын жакшыруусуна жардам болот деген үмүттөмүн. Бахрейн айылы биз куруп жаткан долбоорлордун биринчиси. Мен кыргызстандыктардын бактылуу болуусун каалап, КАФ кайрымдуулук уюму аркылуу жалпы боордошторго колдоо көрсөтүп келебиз. Бахрейн социалдык шаарчасындагы турак жайлар муниципалдык менчик болуп эсептелет. Депутаттык комиссиянын чечими менен берилген турак жайларда жашоочулар жашай берет. Эгер жашоочу башка жакка көчө турган болсо, өз арызы менен гана үйдөн чыгарылат. Белгилей кетсек, социалдык шаарчанын курулушу 2020-жылы башталган. Эң муктаж болгон үй бүлөлөргө жай мезгилинде 4 турак жай пайдаланууга берилген. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.